Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын суранычы менен Спартандагы 300 жокер жөнүндө тасманы көрөлү. Сиздер каналга катталып мыкты белгисин басып, тасмалар тууралуу дос тууган шеринелештер менен бөлүшүп койгон болсоңуздар, баштайлы. Это Спарта! Илгерки биздин заманга чейинки убакытта Грецияда Спарта деген шаар болгон. Ал жерде жаңы төрөлгөн балдардын алды аркасын карашып, анын алсыз экенин байкашса эле ыргытып өлтүрүп сала беришчү экен. Анткени Спарта өзүнүн күчтүү жоокерлери менен аты далайга кеткен эле. Арасынан күчтүү төрөлгөндөрүн 7 жашка чейин эле ур токмокко алып аны машыктыра башташып, 7-ге чыккандан кийин баланы апасынан бөлүп машыктырууну мурдагыдан дагы күчтөнтө башташат. Ошентип ал бала ачкалыкта калып уурдаганды үйрөнүп, жана бул дүйнөдөгү эң чоң жетишкендик Спарта үчүн согушта өлүү дегенди мээсине сиңирип койшат экен. Алардын арасынан бирөө Леонид ушундай сыноолордун өтө көбүнөн өтүп, жада калса жалгыз чоң карышкырды өлтүрүп кайрадан Спартага кайтып келип, ал жердин ханына айланып эле Спартаны башкарып калат. Ошентип биздин заманга чейинки 480-жылдар келип калган эле. Ал малда Ксеркс баш болгон персиялыктар алдына чыккандардын бардыгын басып алышып, эч токтобой эле өздөрүнүн аймагын чоңойтуп келе жатышкан эле. Күндөрдүн биринде Персиядан Спартага дагы бир элчи жөнөтүшөт. Ал келип эле Леонидке сенден бизге суу менен жер керек, макул болбогондон башка айлаң жок, анткени сен баш тарта турган болсоң, Ксеркс Спартаны түп табыны менен жок кылып жибериши мүмкүн десе, Леонид ага карап, сен эмне менин жериме келип мени коркутуп атасыңбы деп айтып, элин башкарган Леонид аялынан коркуп айтор, аялын бир караса, ал Леонидке мени үйрөткөндөй деп башын ийкедип айтор. Леонид Персиядан келген элчини бир теп эле чуңкурга түшүрүп жиберди. Леониддин бул кылганы персиялыктарга каршы согуш ачты дегени. Ошентип бул окуядан кийин Леонид Спартадан алыс эмес жердеги Сулайман тоого окшогон тоого чыгып, анын башында жашаган түрү суук адамсымал Ефор дегендерге жолугат. Алар өздөрүн кудай сезип келечекти айтып беришип, спарталыктардын салты боюнча алардын сөзүн угушчу экен. Бирок Леонидке бул Ефорлор такыр эле жакчу эмес. Анда Леонид өзүнүн оюн айтып, мен алыс эмес жердеги эки жаардын ортосундагы өтмөктү билем. Ал жерде оттон жасалган эшик деп атап коет. Биздин Спартага кире турган ал жерден башка өтмөк жок. Эгер биз жоокерлерибиз менен ошол жерде персиялыктарга каршы согушка чыксак, алардын көбүн жок кылабыз деп эле согушту баштаганын айтса, Ефорлор, сен туура эмес кылдың, персиялыктар Спартаны да Грецияны дагы жок кылат деп айтып беришет. Анда бул нерсени уккан Леонид унчукпай эле кетип калды. Бирок анын артка кайта турган эч эле ою жок эле. Ал бир күнү аскер башчысы болгон досуна айтса, ал Спартадагы жокерлердин бардыгын чогултуп коет. Кызыгы ал жерде болгону 300 гана жокер бар эле. Бирок алар бардыгы Леонидке бекем ишенишип, ал үчүн өлүмгө дагы даяр эле. Бир кезде эле Спартанын жашоочуларынан бир топ адам келип, Леонидке Ефорлордун айтканын уккан жоксуңбу? Алар сени жеңилесин деп айтты го. Сен эмнеге согушка жөнөп жатасың? Се Леонид, мен согушка барганым жок. Мен жөн гана жан жокерлөрүм менен айланып келгенге кетип жатам деп эле кетип калышты. Ошентип миллиондогон перс жокерлерине каршы Леонид өзүнүн 300 жокерин алып эле согушка жөнөдү. Аларга жолдо Дакс баш болгон аркадалык жокерлер жолугуп, биз дагы силерге жардам беребиз деп саны аз болгонуна карабай эле кошулуп алышат. Кызыгы Леонид алардын артынан Спартадан бери бүкүрөйгөн жокерлердин кийимин кийген адамсымал нерсени ээрчип келе жатканын байкап калат. Анан да алар бара жатып жолдун боюнда бир кичинекей шаарчаны толугу менен талкаланганын көрүштү. Көрсө перстер буга чейин эле ал жерге келип бар жоктун баарын жок кылышкан экен. Ошентип каармандарыбыз көздөгөн жери оттон жасалган эшик деген өтмөккө дагы жетип алышат. Ал жер суунун боюнда жана эки жаардын ортосунда аябай эле тар өтмөк экен. Бул убакта перстер сан жетпеген кемелери менен ал жерге дагы келип калышыптыр. Ошентип согуш башталып эле жатып эле катуу борон башталып, суудагы кемелердин көбү чөгүп эле ал жердеги перстер өлүп калышат. Бирок эртеси жоокерлер акырына келип жээкти караса, перстердин саны эч эле азайгандай болуптур. Көрсө бороондо өлгөндөр алардын кичинекей эле бир пайызы экен. Анда аркадалык жокер жүрөгү түшүп, эми биз эмне кылабыз, баарыбыз өлөт окшойбуз деп жатса, Спарталык жокер, мен ушуга чейин канча жолу согуштан өттүм, эч бири мени өлтүрө алган жок, булардын деле колунан келбейт, сен эмне мынча коркоксуң деп аны бир аз шылдыңдагандай кылып койду. Бир кезде персиялык элчилердин бири Спарталык жокерлер коргон куруп жаткан жерге келип калды. Анда персиялык, мен Ксеркстен келдим, силер баардыгыңар Ксеркске баш ийишиңер керек, болбосо баардыгыңар өлөсүңөр. Биздин бул өрөөндө силер билбеген тынчларыбыз бар деп эле коргонду караса, ал коргонду ошол тынчлардын өлүгү менен куруп салышыптыр. Бир кезде эле Спарталык кылычы менен секирип барып жанагы элчинин колун кесип салып, сен барып Ксерксиңе айтып кой, бул жерде эркин адамдар жашайт, эч качан ага баш ийбейт деп эле аны кетирип жиберишет. Көрсө Спарталыктар коргонду куруп жатканынын себеби персиялык жокерлерди жанагы кичинекей өтмөктөн өткөнгө башка аргасы жок кыла турганга аракет кылып жатышкан экен. Бир кезде эле Леониддин жанына алардын артынан аңдып ээрчип келе жаткан бүкүрөйгөн адам келип, менин атым Эфиаль, мен Спартада туулган болчумун, бирок түрүм суук болгондуктан ата энем мени алып качып кетип калган.
Ошондуктан мени жоокерлериңиздин арасына кошуп алыңыз десе Леонид ага болбой койду. Анда Эфиал эмне кылышын билбей аябай жини келип, Леонидке карап сен бул чечимиңе өкүнөсүн деп эле ал жерде калып кетти. Ошентип бир маалда каармандарыбыз турган жерде эле жер титирей баштайт. Бул көрсө эч кандай жер титирөө маселе персиялык жоокерлер келе жатыптыр. Ошентип перстердин жоокерлеринин биринчи бөлүгү келип, спарталыктардын жанагы өтмөккө тизилип туруп алышкандарын көрүшөт. Анда Перс аскер башчысы спарталыктарды коркутуп куралдарыңарды таштагыла деп жатса, ал жактан бир найза келип эле ага таамай сайылып өлүп калды. Ошентип биринчи беттеш башталып атааңдаштар бири-бирин түртүп эле туруп калышат. Анда спарталыктар биргеликте душмандарды түртүшөт да аралыкта орун пайда болуп калганда аларды сайгылап өлтүрүшүп, кайра ушундай кылышып эле душмандардын жоокерлеринин санын союлтуп жиберишти. Ошентип Леонид баш болуп алдыга чыгып персиялыктарды биринин артынан бирин кырып, калып калган бир топ жоокерлер спарталыктарга кол салыштан коркуп эле туруп калышат. Анда Леонид баш болгон жоокерлер аларды түртүп эле жаардан да кулатып жиберишти. Бир кезде алыс эмес жакта турган персиялык жоокерлер жактан жаанын октору өтө көп болуп жамгырдай эле жаай баштайт. Анда алар калкандарын көтөрүп эле жашыны олтуруп алышса, жамгырда жааган октордун бирөөсү дагы аларга зыян жеткире албады. Ошентип эми персиялыктар атчан жоокерлерин жөнөтүп эле беттеш катуу улана баштайт. Бул убакта биз Спартада Леониддин аялын көрөбүз. Ал Спартанын саясатчыларынын бири менен сүйлөшүп, Спартанын саясат кеңешинин алдына чыгып сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алайын деп жаткан эле. Анткени анын максаты Леониддин артынан жоокерлерди жөнөтүш керек болот. Бирок спарталыктардын кээ бирлери Леонидди жаман көргөндүктөн ага тоскоолдук кылганга аракет кылып жатышты. Ошентип биринчи беттешти утуп чыккан Леонидке Ксеркс өзү келет. Ал Леонидке сен бул кылыгың менен эч нерсеге жетпейсиң. Эгер тарыхта калам деп ойлосоң, мен сени өлтүрөм дагы сен жөнүндө маалыматтардын баардыгын жок кылып салам. Кааласаң өтө көп алтын байлык берем, кааласаң Грециянын башчысы кылам. Сен болгону мага тизе бүгүп баш ийдесе Леонид ага карап, мен сенин жоокерлериң менен согушуп атып тизем бир аз ооруп жатат. Ошон үчүн тиземди бүгүш бир аз кыйын болуп жатат деп эле кетип калды. Ошентип кечке жакын Ксеркс өзүнүн эң күчтүү деген жоокерлерин жөнөтөт. Алар келсе спарталыктар буга чейин өлгөн жоокерлердин денелерин тоодой кылып эле үйүп салышкан экен. Бир кезде эле өлүктөрдүн артынан чыккан спарталыктар жанагы жоокерлерге кол сала башташып, Ксеркс шенген аты далайга кеткен жоокерлер деле спарталыктарга каршы жакшы туруштук бере алышкан жок. Анткени алардын арасында түрү суук, адамсымал, бою аябай чоң нерсе. Леонидке кол салган кезде Леонид анын башын жула чаап салды. Ошентип бул жолу аркадалыктар дагы жакшы беттеш көрсөтүп, жоокерлеринин өлүп жатканын көргөн өзүн кудаймын деп алган Ксеркс кайрат кыргызга окшобой жакшынакай эле кийинип алсам болмок экен деп ойлонуп калды окшойт. Ошентип Ксеркс спарталыктарга каршы жоокерлерди эмес, жаныбарларды дагы жөнөтүп, кыскасы кол алдындагы нерселердин баардыгын жөнөтсө дагы эч эле майнак чыкпас болду. Анда Ксеркстин жини келип эмне кылышын эле билбей калды окшойт. Бирок биринчи 300 болуп келген спарталыктар дагы жоготууга учурап жатышты. Алардын жоготуусунун саны аябай эле аз болгону менен ар бир адамдын өлүмү спарталык жоокерлерге өтө эле катуу тийип жатты. Анткени алар бири-бирин жакшы таанып, бир туугандай эле болуп калышкан эле. Биз мындан соң жанагы бүкүрөйгөн Эфиалды Ксеркстин жанынан көрөбүз. Анда Ксеркс ага ар кандай кыздарды тартуулап, мен сага кааласаң сан жетпеген байлык берем. Сен башкысы мага жанагы кичинекей өтмөктөн башка жол көрсөткөнүң. Мен спарталык жоокерлерди артынан барып басып алышым керек. Сен бул нерсеге макулсуңбу десе, Эфиал буга чейин мындай кыздарды өмүрү көрбөгөндүктөн макулмун деп эле тизе бүгүп Ксеркстин алдында баш ийди. Бул убакта Спартада Леониддин аялы Спарта кеңешинин башчысына жолуккан эле. Кеңеш башчысы Леонидди башынан эле жаман көргөндүктөн ал биздин сөзүбүздү укпай кетип калды. Эми болсо 300 жоокер менен гана согушуп жатат. Сен кеңештин алдына чыгып сүйлөгөнүң менен мен чечим чыгарбасам, Спарта аларга жардам кылганга жоокер жөнөтпөйт. Ошондуктан менин колдоом үчүн сен эмнеге даярсың десе, Леониддин аялы ал нерсе үчүн эмнеге даяр экенин түшүнүп калдыңыз окшойт. Ошентип спарталык жоокерлер олтурган кезде Леонидке аркадалык Такс келип эле перстер биздин артыбызга өтүп кетишиптир. Аларга жанагы бүкүрөйгөн Эфиал жол көрсөтүптүр. Эми биз бардыгыбыз өлөбүз, ошондуктан артка кайтышыбыз керек деп эле Такс өзүнүн адамдарын алып эле кете турган болуп калат. Анда Леонид чыныгы беттеш эми башталат экен деп жоокерлердин арасынан көзү жарадар болгон бирөөнү чакырып, сен дагы Спартага кеткин дагы биз жөнүндө баардык чындыкты айтып бергиниң. Ар бир грек биздин кылган эрдигибизди унутпай эстеп жүрсүн. Эми жолго чыккыла деп эле аркадалыктар кетип эле спарталыктардын бир канчасы ал жерде калып кетет. Биз мындан соң Спарта кеңешинин алдына Леониддин аялы чыгып сүйлөп жатканын көрөбүз. Ал сөзүндө Спартаны коргош үчүн 300 эле жоокер согушуп жатат. Сиздердин чечимиңиздер менен сөзсүз аларга жоокер жөнөтүшүбүз керек. Антпесек перстер Спартаны толугу менен басып алат дагы баардыгыбыз кулга айланабыз десем, жанагы кеңештин башчысы сөзүнө турбай эле аялдын сөзүн бузуп, биз эч кандай жоокер жөнөтпөйбүз. Бул согушту Леонид өзү баштап жиберди. Ал биздин сөзүбүздү укпай жоокерлерди алып кетип калды эле го десе, Леониддин аялы жини келип, ал жердеги кылычтардын бирин алып эле кеңешчинин башын
айып өлтүрүп салса, анын чөнтөгүнөн Ксеркстин сүрөтү тартылган алтындар түшө баштайт. Көрсө Ксеркс буга пара берип биздин кээ бир саясатчыларыбыздай кылып эле сатып алып койгон экен. Ошентип арадан убакыт өтүп персиялыктар спарталыктарды тегеректеп калышкан эле. Бул жолу беттешке Ксеркс өзү дагы келип, анын адамдарынын бири чыгып эле Леонидке сөз баштайт. Биз сага дагы бир мүмкүнчүлүк беребиз. Сен Греция үчүн согушуп жатасың, Грецияны сага берип сен анын башчысы болуп каласың. Болгону Ксеркстин алдында тизе бүгүп ага баш ийгин деп айтат. Анда Леонид башка аргасы жок болгондой болуп эле тизе бүгүп эле баш ие баштады. Бирок алар башка нерсени ойлонуп коюшкан экен. Бир кезде эле артындагы топтолуп турган жоокерлер тобун чачышып, бирөөсү Леониддин үстүнө бутун коюп секирип эле жоокерлерге кол салып эле душмандар менен мушташа башташат. Анда Леонид колуна найза алды да Ксерксти көздөп аны мелдеп, найзаны ыргыткан кезде Ксеркске тийбей эле анын бетин жырып кетет. Бирок ошентип Леонид баш болгон спарталык жоокерлер бүгүнкү күн акыркы күн экенин өздөрү деле түшүнүп калышты. Кантсе алар колдон келишинче өлгөнгө чейин беттешин улантышып, бир-эки душман болсо дагы өлтүргөнгө жетишип, акырында жалгыз эле Леонид калды. Анда перстер жааларын дагы бир жолу жамгырдай атышып, октун бары Леонидке келип, ал дагы бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ошентип бул окуялардын баардыгын жанагы көзүнөн жарадар болгон спарталык жоокер кайтып келип эли жерине кабар берип, Леониддин эрдиги жөнүндө айтып берет. Тасманын аягында арадан бир жыл өтүп, Леонид 300 жоокери менен кылган эрдигинен күч алган гректер миңдеген аскерлерди чыгарып перстерге каршы согуш башталат. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда кийинки тасмада көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздүн эркиндиги үчүн ар дайым тикебизден тик туралы.